Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу Гананын тышкы саясат ведомствосунун башчысы Самуэл Окудзето Аблаква расмий иш сапары менен келди. 2 күндүк расмий сапардын алкагында Гана өлкөсүнүн делегациясынын бүгүнкү жолугушуусу Тышкы иштер министрлигинде уланды. Конокторду министр Жээнбек Кулубаев тосуп алды. Андан соң алдыда эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү перспективалары талкууланды. Расмий жолугушуунун жүрүшүндө аталган өлкө менен Кыргызстандын мамилесин жаңы барактан ачып жаткандыгы белгиленди. Аны улай тараптар эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин ортосундагы байланыштарды жандандыруу жөнүндө макулдашты. Урматтуу министр, биздин Кыргызстанга биринчи сапары менен келип отурат. Сиздерди Кыргызстанга кош келипсиздер дейт. Аталган жолугушуунун алкагында Кыргызстан менен Гана кызматташтык меморандумуна кол коюшту. Макулдашууга жетишилген эки документте саясий консультацияларды өткөрүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандум. Ошондой эле дипломатиялык жана кызматтык паспорттардын ээлери үчүн визалык талаптарды жокко чыгаруу жөнүндө макулдашуу келишимдери түзүлдү. Эки өлкөнүн тышкы министрлери бул сапарды тарыхый сапар деп аташты. Бул өз кезегинде эки мамлекеттин ортосундагы түзүлүп жаткан мамилелердин маанисин аныктоодо. Тараптар бүгүнкү жолугушууда эки мамиленин ортосундагы ар тараптуу кызматташуу багыттарын талкуулашты. Эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн саясий диалог мындан да ары уланат. Бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой тараптар министрлердин ортосундагы саясий консультацияларды өткөзүү механизми тууралуу документке кол коюшту. Бул эки өлкөнүн ортосунда саясий диалогду улантуу үчүн укуктук негиз болот. Жолугушуудан соң эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери ЖМК өкүлдөрүнө маалымат беришти. Анда Жээнбек Кулубаев Кыргыз-Гана мамилелеринин өз ара кызыктарлыктын саясий белгиси катары бааланарын белгиледи. Ошондой эле ортодогу диалогду өнүктүрүп, келечекте профилактикалык кызматташууга ортодогу географиялык алыстыкка карабастан суверендүүлүктү коргоо, климаттык өзгөрүүлөрдүн шартында туруктуу өнүгүү менен бирге көп тараптуу дипломатия алакалар жанданарын кошумчалады. Бул сапар ошондой эле Кыргызстандын Африка багытындагы тышкы саясатындагы жаңы этаптын башталышы болуп эсептелет. Африка дүйнөдөгү эң ылдам өнүгүп жаткан аймактардын бири. Ошондуктан биз бул келечектүү регион менен туруктуу жана пайдалуу саясий диалог түзүүгө кызыктарбыз. Гана Батыш Африкадагы алдыңкы экономикалардын бири болуп саналат. Кыргызстанда бул ак илбир секирик аттуу экономикалык модель аркылуу ишке ашып жатса, Гана тарапта кайра жандандыруу программасынын алкагында иш жүргүзүлүүдө. Жалпысынан Кыргызстан Африкада ишенимдүү өнөктөшкө ээ болуп жатат деп ынанабыз. Ал эми Гана тарап Евразия континентинин борборунда жайгашкан Борбордук Азиядагы ишенимдүү доска ээ болууда деген ишенимдебиз. Ал эми Самуэл Окудзето Аблаква Кыргызстан Гана менен кызматташып жаткан Борбордук Азиядагы алдыңкы өлкөлөрдүн бири экенин белгиледи. Андан сырткары эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары активдүү өнүктүрүүдө, тоо кен өнөр жайы, айыл чарба жана санариптик тармактарда, ошондой эле медициналык билим берүү тармагында өнөктөштүктү өркүндөтүүгө токтолду. Президент Садыр Жапаровдун келиши өлкөдө туруктуулук орногонун белгилегим келет. Биз сиздердин мамлекетиңердеги кумтөр кенинен кабардарбыз. Ганада дагы дүйнөдө алдыңкы бештикке кирген ири алтын кени бар болгондуктан биз сиздер менен алтын кени боюнча кызматташууга кызыктарбыз. Мындан сырткары айыл чарба жана санариптик тармактарда, ошондой эле медициналык билим берүү тармактарында кызматташтыкты жандандырууга ар дайым даярбыз. Бул эки өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан кеңири масштабтуу реформалардын аркасында эки тарап тең саясий туруктуулукка жана олуттуу экономикалык өсүшкө жетишет деген ишеничтемин. Белгилей кетсек, Самуэл Окудзето Аблаква күн мурун Кыргызстанга келген. Анын расмий иш сапары эртең 17 мартта аяктайт. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.